23 уктуруу. Куруучулар долбоордогу чиймесинен кылча жылышпайт экен. Мен корпустун үстүн шифр менен жаап берүүнү сурангам. Бирок долбоордо көрсөтүлгөндө корпустун үстү ачык, жабылбай, смола төгүп, кара кагаз менен жаап салды. Күн жааган сайын ошонун азабын көрдүк. Суу өтүп, агып, тамчы таап, үстүнө дагы эле бир аралашманы төгүп оңдомуш болот. Бирок ага деле болбой суу агып, айрыкча 4-чү кабаттын төбөдөгү шыбагын бузуп, керектен чыгара баштады. Электр зымдары күйүп кетип, иштен чыга баштады. Үстүн жаап бергиле деп канча жерге барбадым. Жаман жери долбоор боюнча коридор линолеум менен жабылмак экен. Буга мен дагы каршы турдум. Анткени бизде күн-түн дебей операция жасалып, операцияга чейинки жана операциядан кийинки көпчүлүк оорулуулар өзү баса албайт. Буларды операция залы, таңуу бөлмөсү жана палатага чейин каталка менен алып жүрөбүз. Ошон үчүн бизге линолеум таптакыр жарабайт. Тез аранын ичинде айрылат, тытылат же сыйрылат. Биздин хирургияга чыдай турган жалгыз темир же таш деп сурансам дагы, жалынсам дагы болушпады. Долбоорду жок деп. Болбой атып, жок дегенде коридорду мозаика менен жаап бергиле десем, буга араң макул болуп жаап беришти. Мына 31 жыл болду. Ушул ооруканада иштеп атканыбызга. Эмдигиче былк этпей, кадимкидей турат. Саид Миррахимовдун кардиологиялык борбору бизден 1-2 жыл мурун бүттү эле. Баардык коридору линолеум менен жабылган. Ар бир жылда алмаштырып, жадаганда плитка менен жаптырып, оңолуп тынчып калышты. Ошондон тартып, ыгы келип калса, биз палаталарды дагы плитка менен жаптырып, азыр бүтөйүн деп калдык. Мозаика же плитка менен жаптыргандан экинчи жакшы жери жууп тазалаганга өтө жеңил жана таза. Имараттын төбөсүн оңдотуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Урманалиев Султанга чейин бардым. Мурун депутат болуп жүргөндө мамилебиз бар эле. Жакшы көргөн, адамгерчиликтүү, өз ишин ушунчалык жакшы билген жигит көрүндү эле. Барып, ал жайымды түшүндүрүп, бу биздин кечиктирилгис хирургия, биздин кылган ишибиз силердин министрликке өтө таандык. Жардам берсең, көп жылдан бери ушу оорукананын төбөсүнөн жаан агып, айлабызды кетирди, азабыбызды берди десем, Урманалиев: Мамбет Мамакеевич, муну мен жалгыз чечүүгө алым келбейт го. Мен сизге жардам берейин. Президент Акаевге кат жазсаңыз, ал киши кол коюп берсе эле болду, дейт. Султан айткандай, кат жазып алып, Акаевге жетип бардым. Акаевге ыраазы болгонум, окуп туруп, уруксаат деп жазып, кол коюп берди. Көп сураштырып сезгенде жок. Ооруканага мындай учурда сөзсүз жардам беришибиз керек деп. Ошол замат Урманалиевке жеттим. Болду, Мамбет Мамакеевич, чатырыңызды жаап берем, деди. Айткандай эле көп созбой, ошол килейген имараттын төбөсүн 1 сом сурабай бекер жаап берди. Ошондон кийин тамчы дегенден кутулуп, жыргап эле калдык. Урманалиевке жалпы оорулуулардын коллективинин атынан ушул күнгө чейин ыраазыбыз. Дагы бир азабыбызды берген батарея болду. Дагы эле баягы долбоор боюнча кеткен каталык. Ошондо бирөө жаңыдан ойлоп чыгара калса керек. Чоюн батареянын ордуна жалпак, жука, жеңил темирден тез жылытат деп чыгара коюптур. Бизге ошондон коюлуп калды. Кыш түшүп, батареяга ысык суу жибере баштаган күнү бир нечеси кагаз айрылгандай болуп жарылып, айрылып кетти жамаачыланган жеринен. Көрсө, бул 8 атмосферадан жогору болсо көтөрө албай жарылып кетет экен. Ошентип 3-чү кабатта бир күн иштей элек жаңы ренген аппаратыбыз иштен чыкты. Ысык суу атып атат. Аны кайдан, кайсы жерден токтотушту эч ким билбейт. Туш-тушка телефон чалып атабыз. Алар келгиче ысык суу тизеге жетти. Ошентип ренген аппарат иштен чыкты. Паркет болда эртеси жин ургандай, ачыган камырдай көтөрүлүп иштен чыкты. Калган майда бар чыгымдарды эске албаганда, кийин жарылган чоюн батареяга алмаштырып отуруп, мурдагы батареядан бирөө да жок. Баардыгын чоюн батареяга алмаштырып алдык. Бүтөөргө жакын бизге комиссия келип,
Tekшерип көрүп, курулуштун 30% бүтелек экен деген жыйынтык чыгарышты. Анын эртеси бүт баарын, комиссиясын, салып аткан жетекчилерди шааркомго Молдобаев чакырып жатат деп алып кетти. Мен да барайын десем, сени чакырган жок деп албай коюшту. Көрсө, ошо күнү Молдобаев баарына кол койдуруп алат. Мөөнөтү бүтүп кетип, жогортон сурап, кысым көрсөтүп атат деп. Эртеси мен Молдобаевка жетип бардым. Карыбекти мурун окуп жүргөн чагымда таанычу элем. Менин айылым Сокен экөө бирге бүткөн. Барып, эмне кылганыңыз? Комиссия 30% бүтелек чала деп берсе, десем, Мамбет, тигилердин, жогору жактагы чоңдордун оозун баса туралчы. Калганын акырындык менен бүтөбүз. Ишенип кой, дейт. Ырас эле ишендим. Ошентет го деп. Ошондон кийин бир адам басып келген жок. Бир нече жолу кайрылсам, ана мына деп шылтоо таап жасабай койду. Ошондон кийин Молдобаевтан түңүлдүм. Ишеничим калбай калды. Бирок кезигишип калганда, ушул күнгө чейин ыпылдап, жакшы эле учурашып, жакшы мамиледей болуп калабыз. Оорукананын бүтүшүнө көп жагынан Апас Жумагулов, Кеңеш Кулматов жакшы көмөктөштү. Ошончолук кемчилиги менен биз жаңы конушка көчүп калдык. Колдон келген күчүбүз менен бүтүрүүгө аракет кылдык. Кыскасы, мурункуга караганда жаңы конушка келгенде жыргап эле калдык. Өтө кенен, ар бир палата 4 орундан, ичинде ысык суу, муздак суу, туалети бар. Кадрларыбыз өсүп өнө баштады. Хирургтардын саны, сапаты өсө баштады. Госпиталдык хирургия кафедрасында буга чейин ассистенттер үчүн студенттерди өзүнчө окутчу кабинет болгон эмес. Жаңы конушка келгенде эски имараттан бир кабатын бөлүп берип, ар бир ассистент, доценттин өзүнчө кабинети бар. Ички жасалгасын, окуу куралдарынын көпчүлүгүн өзүлөрү жасап алышты. Көптөгөн хирургия бөлүмдөрү ачылды. Ар бир бөлүмдүн башчылары, алардын улук сестралары, чарба сестраларынын баарынын өзүнчө кабинеттери бар иштегенге. Жакшы эле шарт түзүлдү десек болот. Долбоор боюнча бир эле лекциялык зал каралып, бул зал убагында салынбай калып, эсимде, министрлер советинин төрагасы Апас Жумагулов: Мамет Мамакеевич, азыр шартыбыз болбой турат. Ушул залыңды 1 жылга чейин кое туралчы, деп сурап калгандан кийин, мен эмне дейм? Өзүңөр билгиле дедим. Апас Жумагулов: Мамбет, мен убада кылам салып берүүгө, деди. Ошол убаданы мен күтүп жүрө бердим. Жооп жок. Залдын бизге кереги өтө чоң. Себеби bizde 5-6 курстун студенттери окуйт. Лекция окуй турган залыбыз жок десе, жана күнү эртең мененки конференция ошол залда өтүш керек. Бул жок. Мен жогорку советке депутат болуп калдым. Ошондо чыгып сүйлөп айтып кеттим. Ушинтип Апас Жумагулов өзү убада кылды эле. Негедир эсинен чыгып кеттиби, залдан дайын жок дедим. Жумагуловдун ишмердигин, адамгерчилигин ушундан көрдүм. Эртеси эле бүт курулуштууларды жиберип иштей баштады. Ошондон тартып, ушул күнгө чейин Апас Жумагуловду сыйлайм да, өтө жакшы көргөн адамдарымдын бири. Дагы бир унутулгус жакшы сапаты бул улуттук хирургия борбору болуп калганда, ошол замат жап жаңы Шаварелле деген машинаны берди. Жумагуловду сыйлап, урматтап калганымдын себеби ушу мага жасаган жакшылык эле. Бул адам көп жылдар өкмөттү жетектеп жүрбөдү. Мен депутат болуп турганымда булар ар дайым сүйлөгөнүн, ар бир маселени республика боюнча жатка билгендиги, ушундай таза адамдыгын көрүп билип калган үчүн болсо керек. Мен үчүн бул адам ар дайым жакшы сапаттары менен эсимде. Лекциялык залды салып атканда, экинчи кабаттын түркүктөрүн коюп бүтүп калды эле. Бирок анча кургап ката электе үстүнкү стундарын кое баштады. Бир убакта тиги кургай элек түркүктөр сынып кетип, бүт кулап түштү. Үстүндө иштеп аткан 4 бала дагы кулап түштү. Жүрөгүбүз түшүп калды.
Врачтар чуркап чыгып, төртөөнү тең көтөрүп алып, ооруканага алып кирип текшерип баштадык. Балдар аябай эстери чыгып калган экен. Анчейин сүйлөй алышпайт. Аябай колу бутун текшерип, бир жери сынды десем, Кудай жалгап, дендери соо, эч жери сынбайт, жаракат да албайт. Бир сутка жаткызып, эс алдырып, эртеси кадимкидей иштерине кирише баштады. Кийин ойлодум. Жаш балдар курулуш боюнча тажрыйбасы жок болгон үчүн болду окшойт. Ошолорду үйрөтүп, машыктырып коюуга да көңүл бурулбаса керек. Эсиме түшө калды. Бай айтпадымбы? Ар бир мекеме уюмга кабаттарды бөлүштүрүп берди деп. Ал мекеме уюмдун чоңдорунун өзлөрүнүн иштеген адамдарынын түшүнүгү жок. Эптеп эле иштеп караанын көрсөткөнү. Мукталы Амановичтин уюмунан бир еврей адам экен. Мамбет Мамакеевич, могу күрөктү туулганы биринчи жолу кармап атам, дейт. Анан ал убакта кайдагы сапаттуу иш? Эптеп эле план, тез деп будалап бүткөзчү эле. Ошого да жоктон көрө жогору деп ыраазы болчу элек. Себеби башка айла жок эле. Ошентип жайыбыз, баскан турганыбыз кеңейди. Эң негизгиси хирургияда оорулууларды кабыл алчу бөлүм жакшы болуш керек. Жаңы имаратта атайын кабыл алуучу бөлүм бар. Аялдарды кабыл алуучу бөлүм, креслосы жана башка жабдыктары менен таңуу жана клизма жасай турган жай, жуунтуп тазалай турган бөлүм, укол куюп анализ алчу жай, лаборатория, ушунун баары бар. Оңдолуп түзөлүп, кошумчалап отуруп, азыркы тапта өтө таза, жакшы десек болот. Бөлүмдүн жакшы болушу көпчүлүгү билимдүү, жакшы жаманды көрүп калган адамдар, көзү кулагы бар дегендей. Келгенде жаркырап, эчтеке жыттанбай таптаза көрүнсө, кабыл алган врачтардын, сестралардын жүргөн турганы, сүйлөгөнү, кийимдери таза болсо, ооруган адамдар үчүн кандайдыр бир жакшы маанай алып келип, буларга ишенүүгө болот деген ой калат. Эми эң негизгиси операция жасай турган зал. Бул имараттын ичинде, ортосунда ар бир кабат менен жол байланышы бар. Муну долбоор түзүп атып, өзүм катышып түшүндүрүп берип, тигилер макул болуп долбоор түзүлдү эле. 4 кабатта тең операциялык зал бар. Биринчи кабатында 2 бөлмөдөн 2 операция жасалчу стол. Бул кабат кабыл алуу бөлүмү менен тутумдаш. Маңдайында түнкүсүн операция ушул жерде өтөт. Экинчи операциялык бөлмөдө көрүнүшү жагынан тиги окшош. Негизи бул бөлмө меники. Ушул күнгө чейин күнүгө 3, 5, кээде 8 операцияга чейин өзүм жасайм. Үчүнчү операциялык залда негизинен күндүзгү операциялар жасалат. 4-кабат болсо студенттер үчүн. Төбөсү айнек менен жабылган. Студенттер операцияны карап көрүшөт. Ошентип ишибиз жүрө берди. Оорулар кандай убакта болбосун азыраак эмес, эл өсүп өнө берет экен. Биздин врачтардын ар дайым тилеги оору азайса экен. Адамдардын ден соолугу болсо экен дейт. Бирок тилегибиз аткарылар эмес. Дагы эле күн-түн операция. Ооруган адамдарды кабыл алуу. Эсимде. Бир күнү көрүнүктүү жазуучу Касымалы Жантөшевди түн ичинде алып келишти. Өңү купкуу, араң эле дем алат. Кан басымы түшүп кеткен. Эптеп сүйлөйт. Башым айланып, көзүм тунарып, алым жок. Отура да, тура да албайм. Кусуп, ичимден капкара суюк бирдеме өтүп атат. Мурун деле ашказаным ооруп жүрчү. Дары дермек, дагы бирдеме иче койсом, деп айтып берди. Кыргыздын кара сөзүн укмуштай сүйлөгөн киши эле. Мурун анча-мынча таанычумун. Бирдеме иче койсом, деп аракта айткандай болду. Көбүрөөк ичсе керек эле. Бул жолу көңүлүм караңгылап, жүрөгүм айланып, кан аралаш кусуп жибердим дейт. Максим Ефимович экөөбүз көрүп атабыз. Эми үчүн 3 күндөн бери эч жака кайрылган жоксуз, десем, дагы эле өтүп кетет го дедим. Экинчиден, силер баса калып операция жасап жиберет го деп корктум.
деп чын айтты. Диагнозы түшүнүктүү болду. Ашказандагы кан тамыры желип, үзүлүп, ошондон тынбай кан агып атканы анык. Ошол замат колу бутуна, кан тамырына дары, кан куюп, кан басымын көтөрүп операция жасадык. Операцияны профессор Фридман жасап, ассистенти жардамчысы мен болдум. Ичин ачсак, ашказанда абдан чоң жарат бар экен. Жаратынын ортосунда үзүлгөн кан тамыр көрүнүп, ошондон шырылдап токтобой кан агып атыптыр. Ашказандын ичегизи бүт толтура канга толгон. Ашказандын 1/3 бөлүгү жарасы менен алынып салынды. Жогоруда айттым го, эркектин канынын 2/3 бөлүгү агып кетсе, аман калышы кыйын, көтөрө албайт. Казмал аганын каны көп агып кеткендиктен суткасына 3-4 литр кан куюп, суюк дары дагы куюп турдук. Жоготкон канын ордун толтуруш үчүн. Операциядан кийин бир аз эз үчүнө келип калганда, калемдеш бир топ тең туштары көрөбүз деп келишти. Ошол келгендердин ичинде Кызыл Кыргызстан гезитинде иштеген Жаналиев деген аксакал да бар экен. Алар Касыкенин абалын сурап, көпкө отуруп калышты. Касыкен сөзгө өтө чебер, угуттуу сүйлөгөн киши экен. Тигилерди күлдүрүп коюп да жатты. Кетээринде жанагы Жаналиев опулдаган, байкабай оргу баргы сүйлөгөн адам экен. Мурун көргөн эмес элем. Кыйналып аткан Жантөшевкө: "Эчтеке эмес, Касыке. Жакшы болосуң. Эми буйруса 4-5 жыл жашайт экенсиң" деп турбаспы. Жан таттуу да. Жантөшевдин көздөрү алайып, жаман көз менен тигини карап туруп: "Эй, сөздү сүйлөй албаган тантыгым. Мурун эле тантык элең. Ушул сен кантип редактор болуп жүргөнүңдү билбейм, тантыган таз баймат" деп тилдеп жиберди. Чын эле ачуусу келип, 4-5 жыл дегиче бирөөдөн карыз сурап алып аттың беле? 15-20 жыл деп койсоң кемип каласыңбы? Же ордуңдан түшүп каласыңбы? Деп катуу капаланды. Жаналиев аксакал кайсактап жаман боло түштү. "Касыке, кечирип кой. Байкабай оозуман чыгып кетти" деп жакшы эле кечирим сурады. Касыкең болбоду. Кабагын ачпады. Тигилер кетти. Касыке көрөзүндө жаткан эле. Эртеси акыбалы начарлап, психоз боло баштады. Профессор Канторовичти чакыртып, ал киши көрүп туруп, канынын көп кеткендигине байланыштуу, экинчиси арактын психозу деп койду. Куюп жаткан дарыңарга 20 грамм спирт кошуп койгула деди. Куйгандан кийин бир аз басылып, оңоло түштү. Бирок болбоду. 5 күндөн кийин кайтыш болду. Менин оюм, ушул күнгө чейин бир чети ооруган адам өзү күнөөлүү. Эми үчүн оорусун, ашказанда жарасы бар экенин билип туруп, камырабай жүрөт. Ушундай өтүшүп кетсе, же тешилет, же ушундай канагат. Буга жеткенден кийин оорулуу адам үчүн да, биз үчүн да аябагандай оор. Кээде ушундай болуп, жаман бүтөт. Экинчи менин күнөөлөгөнүм бул биздин врач-терапевттер. Оорусун билип туруп, дарылай берет. Көпкө чейин айыктыра албайт. Айтам, суранам врач-терапевттерден: "Силердин дарылоочу мөөнөтүңөр ашказандын жарасы айыгып кетсе 2 жыл. 2 жылдын ичинде айыктыра албасаңар, бул оору хирургтардыкы. Уялбай, намыстанбай хирургтарга жибергиле" деп. Жок, ушу күнгө чейин угушпайт. Министрликке чейин маселе коюп, ушул акыбалга жеткирген врач-терапевттерден жооп сурап, ошолорду жазалаш керек деп айтып жүрөм. Бирок уккан киши жок. Эгер ушинтип Жантөшевкө окшоп майып болсо, азабын тарткан, капа кайгыга баткан, нерви бузулган жалгыз хирургтар. Ал тигил врач-терапевт Жантөшев эмне болуп өлгөнүн, ким күнөөлүү экенин ойлоп да койбойт. Жан деген, илгери үмүттеген укмуш да. Ошол Жантөшев аксакал 4-5 күндөн кийин өлүп калам деп эч оюна алган эмес. Таң каласың. Жанагы 4-5 жылдык өмүрүң бар деген Жаналиевке нааразы болуп тилдебедиби?
Политехникалык институттун ректору Асаналиев да ушинтип кан токтобой кайтыш болду. Үсөндү көптөн бери билчүмүн. Абдан жакшы көргөн адамым эле. Өзү дагы мени терең сыйлачу. Үсөн Москвага билетин алып коюп, командировкага учкан атканда баса албай баш айланып, алы кетип, кан кусуп бизге алып келишкен. Кан кусканына 3 күн болуптур. Ичинен да капкара кан жүрүп кетиптир. Мурда ашказаны оорубаптыр. Аппарат менен текшерип көрсөк, Үсөндүн кызыл өңгөчүндө кан тамыры жарылып, ошол жерден кан агып атыптыр. Мунун негизги себеби башка жакта. Боору катый баштаган. Боор эмне үчүн катыйт? Дайым арак ичкен адамдарда же инфекциялык ботки менен ооруса, боор адамдын организминде өтө чоң милдет аткарып, ички органдардын баарынын, ашказандын, ичегинин, көк боордун, кызыл өңгөчтүн вена кан тамыры ошол боор аркылуу өтөт. Ошон үчүн боорду денедеги кан иштеп чыгуучу лаборатория деп аташат. Боор ката баштаганда же катып калса, кан тамыры кысылып, айланып өтүшүнө кыйын болуп калат. Кысылгандан кийин ошол вена кан тамырынын көлөмү чоңое баштайт. Мисалы, кээ бир көптү төрөгөн аялдар оор жумушта жүргөн адамдардын бутун көрүп жүрөсүңөр го. Кан тамыры көгөрүп, теринин алдында көрүнүп турат. Ички органдардын вена кан тамыры ошондой болуп чоңоюп кетет. Цирроз болгон адамдын ушул кызыл өңгөчтөгү вена кан тамыры жарылып, айрылып, кан ага баштайт. Себеби кою тамак жегенде, жутканда, ошол ашказандагы вена, кызыл өңгөч ичке түтүк болгондон кийин кою тамак кысылып, араң өтүп, чоңоюп, жукарып турган венаны тытып, айрып кетет да кан ага баштайт. Аккан кан кызыл өңгөч аркылуу кан же түсү өзгөрүп капкара болуп, ичи өтүп кетет. Бул ооруну операция жасап токтото албайбыз. Дары-дармек менен токтотууга аракет жасалат. Бирок анчейин жакшылыктуу натыйжа бербейт. Үсөнгө болгон аракеттин баарын колдондук. Бирок эч натыйжа чыккан жок. Түшүнбөгөн адамдар оорубай жакшынакай эле жүрдү эле. Эмне болуп кетти деп биз жакты карап, врачтардан күмөн санай баштайт. Мындай оору билинбей жүрүп, түнбү күнбү иште отурабы, конокто отурабы, театр, кинодо отурабы, капысынан эч кабар бербей кармай баштайт. Ашказандын дагы бир жаман оорусу жарасы көңдөйлөп отуруп, ашказандын капталын тешип чыгат. Ашказанда ошол күнү эмне тамагы болсо, ошол тешик аркылуу ич көңдөйүнө агып түшө баштайт. Ашказанда тамакты ашкыла турган кычкыл кислотасы болот. 12 эли ичеги тесилсе, өтү дагы чыга баштайт. Бул химиялык зат ашказанда жарасы бар кишиде көп болот. Ооруган адамдар айтат го, мени кез-кези менен зарына кыйнап жүрөт деп. Ашказаны тешилгенде ооруган адам чыдабай баса албай калат. Өзү мындай ооруну көргөн эмесмин. Мени бирөө бычак менен курсакка ургандай сезилди, дейт. Адамды көргөндө тура албайт, баса албайт. Ооруганына чыдабай унтойт. Кээси өкүрөт. Себеби ушунчалык катуу оорутат, ичин көргөндө кап-катуу, жыгачтай. Андыктан кайсы убакыт болбосун, келер замат операция жасаш керек. Болбосо убакытты өткөрүп жиберсе, ичи перитонитке айланып, тез майып болуп калышы мүмкүн. Бул ооруга операциядан башка эч дары жардам бербейт. Операция менен ошол тешилген жерди бүтөп тигиш керек. Эгер ашказан жарасы көптөн бери болсо, анда ашказандын 3тен 2син алып салыш керек. Бизге мындай оорулар күн-түн дебей көп түшүп турат. Бир жолу 30 жаштагы адамды тез жардам алып келди. Диагнозун койдук. Ушундай оору экен. Тез операция жасаш керек десек, "Ой, мен биринчи жолу ушундай оорушум. Ана силер жөн дарылап койбойсуңарбы?" дейт. Түшүндүрүп, бир аз соодалашып, башка алтын дары болсо дагы бул ооруга жардам болбойт, дедик. Катуу ооругана чыдай албай, "Жардам бербейсиңерби?" деп жалынды. Биз жардам деген ушул. Тез операция жасап, ден соолугунду алып калабыз десек, макул болду. Операция убагында кандай десек, ошондой болуп чыкты. Операциядан кийин тез эле айыгып кетти.
Биздин ооруканага ар дайым бычак сайылган, атылгандар көбүнчө түнкүсүн түшүп турушат. Көпчүлүгү туруктуу бир жерде иштебеген, окубаган кыргыздын жаш балдары. Булар бирөөнүн жумушун малай болуп жасашып, же базарда алып сатып, анча-мынча акча таап, аны ичип алып мушташып, сайышып, анан бизге түшөт. Ушундай жаш балдарды карап туруп, жаның кашаят. Азыр дуңгандар өзүлөрү иштебей, жалаң ушундай кыргыздын сандалып жүргөн балдарын, кыздарын малай кылып, талаасында чеснок, пиязына чейин иштетип, кийин базарга да ушуларды жалдашат. Эми ушуларда мээ болсо, дени соо, дардайган балдар, айылда туулуп өскөндөр. Айылда азыр малды, жерди, сууну берди. Эмгектенип, иштеп, жаныңды бак деп. Көрүп турам, мен дагы айылда чоңойгом. Ушулар жер алып, өз эмгектенип, ошонун түшүмүн, өзлөрүнүн артканын базарга сатса, анда анык аш болор эле. Эне атасын, үй бүлөсүн ойлогон адам кичине ар намысы болсо, укмуштай тез арада эле оңолуп кетүүгө болот. Ушу жаштардын шылтоосу, айылда иш жок деп, шаарда буларды күтүп тургансып, бирөөнүн көзүн карап, Казакстанда, Россияда жана башка жактарда тентип жүрүшөт. Мен өзүм жана башкалар, ошол тентип жүргөн балдар ошончо кордукту, ушунчалык кемсинткендин баарын көрүп, чыдап, малай болуп, анча-мынча акча алгандан көрө, өз элинде, өз жеринде оокат кылышса, өзлөрүнө жана үй бүлөсүнө түзүк эле болор эле дейм. Мисалы, бизде санитар деген жок кесе. Башка да ооруканада иштей турган кара жумуштар өтө көп. Ушуларга жолобойт, иштегиси келбейт. Шылтоосу акчасы аз деп. Кудай жалгап, буларга өткөн жылдан тартып, акча кошула баштады эле, түзүк болуп калдык. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал